Кечирим сурайм, урматтуу мекендештер. Суукка байланыштуу батарейка отуруп калды. Кайра унадан зарядтага чакты ушунча бир 15-20 минут убакыт өтүп кетти. Эми күн күмүштүүсүн айтып берейин сиздерге. Тилекмат Күрөновго Facebook баракчасында 3 пост чыгардым деп, ошо пост менен айыптап, азыркы учурда адвокаттар ичинде. Ошо Facebook баракчасына чыккан пост менен айып коюп, кылмыш жазык кодексинин 98-беренеси менен азыр убактылуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камаганы жатышат. Эртең санкция болот экен буюрса. Эми ал постту айта кетсек, уважаемые бандиты, пора вам возвращаться на нары деген статья бар. Пост чыккан, ошол биринчиси экен. Мирлан, ассаламу алейкум. Экинчиси не статья эле? Ишел 3 пост менен айыптап жатыптыр. 12-чи импичмент деген пост чыккан. Импичмент. Кыргыз качан төшөктө жатып өлдү эле. Импичмент деген пост. Дареги эч кандай эч кимге даректелген эмес болчу. Ошол постту коюптур. Эң кызыктуусу, биздин ички иштер кызматкерлердин кызматынын кызматкерлери ыкчам өкүлдөр деп да айтып кетсек болот. Булар эми өзүнүн ишин кылып атат, бирок пост чыга элек жатып экспертизадан өткөрүп келе алышыптыр. Экспертизасы даяр экен. Призыв свержения власти деп берене коюп атышат. Айып. Эми бул сөз эркиндигин жокко чыгарып атат. Булар өзлөрү чыкса болот. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз, урматтуу туугандар? Демократия мамлекетте жашап атабыз. Ошон үчүн конституцияга каршыбыз. Ханчылык конституция келгенде биз сүйлөмөк турсун, дем албай калабыз. Азыркы жанакы FIFI компаниясы келе турган болсо, ар бир жарандын үйүнөн, жеринен, багып мал баккан жайытынан кен байлык чыга турган болсо, аны нефть болобу, алтын болобу, күмүш болобу, темир болобу, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн алып койгонго укуктуу деген беренелер бар экен, урматтуу туугандар. Жер деген кимдики? Жер мамлекеттики эмес, жер элдики. Эл менен анан мамлекет куралат. Урматтуу активисттер, урматтуу жаштар, азыркы учурда жаңы конституциянын беренеси, конституциянын кабыл алынышы менен сөз эркиндиги жокко чыгат. Ошо менен жарандар эчтеке кыла албай калабыз. Конституция кыскасы каршыбыз. Андан кийин азыркы учурда мына Facebook баракчасында чыгып атат. Булар өзүнө мыйзамды подгонять этип атышат дагы. Жаңы конституция кабыл алганда жаңы президенттик шайлоо өтүш керек негизичи мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча. А булар өткөрбөй туруп эле ошону улантып кеткен атышат буларчы. Мындай кишилерге карап атат, ошо кишини карап калып атам. Ошондон ары булар өзүнүн мандаттарын чойгонуп жатышат. 2000 жанар
мырза Жогорку Кеңештин депутаты айтып кеткендей 2037 жылга чейин булар өзүнүн укугун чойгону жатышат. Так. Тилекмат жөнүндө айтып жатасың. Ооба, тилекмат жөнүндө айтып жатам. Мирлан. Азыркы учурда сурак жүрүп жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында адвокаттар бар жанында. Кылмыш жазык кодексинин 98 беренесине ылайык призыв свержение власти беренесин коюп камаганы жатышат. Урматтуу бийлик, урматтуу атка минерлер, орусча айтканда не наступайте на те же грабли дейт. Ошол эле тырмоокко кайра эле түшүп атасыңар. Эмнеңерден коркуп атасыңар, айтсаңар. Мыйзамдуу иштеги эле, эч ким силерге иш сүйлөбөйт. Мыйзам жолунда иштебейликпи? Мыйзам жолунда кана мыйзамды көргөн жокпуз, эчтекени көрө элекпиз. 5 ай болду, 5 айдан бери Бишкек, Москва авиа каттамы мына 45 миңден 60 миңге чейин болуп атат. Москва, Бишкек, Москва, Ош авиа каттамдары 10 миң сом, 12 миң сом болгон эле. 5 литр суумай 1000 сомго чыгайын деп калды. Бензин 26 сомдук А92 маркасындагы бензин 45 сомго чыкты. Анан кайсы арыңарга эмне менен мактанган жатасыңар? Илтеген тиги Кытайдын шпионун кармап алганда эле 2 жақ. Урматтуу туугандар, кичине мындай эмне болуп атат белгисиз блокировкабы эмнеси. Ушуну бөлүшүп эртең сотто 1-май райондук сотто Тилекмат Күрөнов активистке карата баш коргоо чарасын кабыл алышат экен. Ал эми белгилүү эле 2 ай СИЗОго камакташат. Кайдыгер карабаган жаштар, активисттер эртеңки күнү 1-май райондук сотуна келип катышып бериңиздер. Дареге Бишкек шаары Токтогула Исанова кесилишинде Газпром май куюучу түйүнүн артында жайгашкан, билесиздер. Так, Усманбекте призыв кылган эмес. Призыв кылган эмес, импичмент деген эле сөз жазылган. Уважаемые бандиты, вам пора возвращаться на нары деген бир посту бар. Ошо урматтуу туугандар, колуңардан келишинче репост кылыңыздар, бөлүшүңүздөр. Шартыңар болсо 1-май райондук сотуна эртең келип бериңиздер. Илтеген Кытай шпионун кармабашыптыр булар. Талпа менен барып кармап кетишиптир. Азыркы учурда 2,5-3 саат элге билген жок, тапкан жокпуз. Ар кимиси тиякта, биякта деп айтып атты, жашырып жатышты. Так, мен деле ошол ойдомун. Булар Кытайга барса, Кыргызстандын кызыл китебин көтөрүп барчыдай эле болуп калды буларчы. Кыргызстанга барса, Кытайга барса, Кыргызстандын кызыл китебин көтөрүп барып эле берчүдөй эле болуп калды буларчы. Андан башка булардын ою жок, планы жок. Кыргызстанды кантип ушул састан чыгарып кеткен программасы да жок, мындай